Дарыгерлик кесип терең билимди талап кылат. Себеби калктын саламаттыгына кам көргөн ак халатчан адистер катага жол бербеши керек. Бишкек медициналык колледжинин студенттери да муну түшүнүп, дары-дармектерди даярдоону, дарылоону кылдаттык менен үйрөнүп жатышат. Проходили практику в ботаническом саду. Во втором курсе мы проходили практику. 2 жылдан бери билим алып жатабыз. Бул убакыт аралыгында 2 ирет өндүрүштүк практикага чыктык. Алгач ботаникалык бакта, андан кийин дарыканада тажрыйба алдык. Эми фармацевтикалык технологияны үйрөнөлү деп турабыз. Колледжди аяктагандан кийин жогорку билим алууга умтулам. Дарыны кантип жасоо керегин үйрөнөбүз, жана отпуск кандай кетет, ошону үйрөнөбүз. Жана ошондой эле рецептти кандай жазуу түрүн, жазуу эрежелерин окутат. Окуу жайыбызда окутуу шарттары өтө жакшы. Азыркы колледжди бүткөндөн кийин высшее образование тапшырып, андан соң өзүм келечекте аптека ачсамбы деген кыялдарым бар. Первое — это то, что мы должны знать, как оказать первую помощь. Эң биринчи кезекте бейтапка алгачкы жардамды кантип берүү керек экенин үйрөндүк. Бул абдан маанилүү, себеби дарыгер баарына даяр болушу шарт. Ошондой эле дары каражаттарынын коопсуздугун камсыз кылуу дагы зарыл. Жардамга муктаж адам биздин кесипкөйлүгүбүзгө күмөн санабагандай деңгээлге жетишибиз керек. Медициналык окуу жайларда тиешелүү лабораториялар болушу шарт. Дарыгер окуу жайдан даяр адис болуп чыгышы керек. Саламаттык сактоо министрлиги жеке менчик медициналык окуу жайларда түзүлгөн шарттардан күмөн санап жатат. Мекеме атайын текшерүүлөрдүн жыйынтыгын чыгарып, 12 колледжде студенттердин өндүрүштүк тажрыйба топтоосуна шарт түзүлбөгөнүн билдирди. Министр аларды жабуу тууралуу буйрук чыгарды. Саламаттык сактоо министрлиги жабылышы керек деген жеке менчик колледждердин тизмеси. Ош аймактык медициналык колледжи, Токтом Маматов атындагы эл аралык университеттин медициналык колледжи, Авиценна билим берүү медициналык колледжи, Пирогов атындагы медициналык колледжи, Уникум медициналык социалдык колледжи, Ысык көл медициналык стоматологиялык колледжи, Кочкор Ата аймактык колледжи, Араван Дулдултоо колледжи, Тентишев атындагы университеттин медициналык колледжи. Жеке менчик окуу жайларга, анын ичинде медициналык билим берүү жайларына да лицензияны билим берүү жана илим министрлиги берет. Мекеме саламаттык сактоо министрлигинин чечимине байланыштуу сөз болуп жаткан окуу жайлардын абалын карап чыгууну туура көрдү. Эңириде саламаттык сактоо министрлиги чыгарган буйрук бизге сигнал катары. Сигнал дегенде кандай? Демек биз аны өзүбүздүн иш пландарыбызга киргиздик. Муну лицензиялык көзөмөл деп коет, мыйзамга ылайык. Ошону пландан тышкары лицензиялык көзөмөл менен бул 12 колледжди сөзсүз түрдө карайбыз. Анткени саламаттык сактоо министрлиги биздин оюбузча мүмкүн жөн жерден жазбагандыр. Бул биринчиси. Экинчиси, кандай учурда окуу жайлар жабылат. Лицензиялык мыйзамдарга ылайык, Кыргыз Республикасынын лицензиялык уруксат берүүчү мыйзамына, андан сырткары убактылуу жобо бар. Ошого ылайык лицензиялар бул соттун чечими менен токтотулат да. Эгер сөз болуп жаткан жеке менчик колледждер жабылса, андагы студенттер билимин мамлекеттик окуу жайларда улантышат. Калуугул Асанбаев, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.